Саламатсызбы, урматтуу замандаш, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Демек, бүгүнкү сабакта ошол таблицалардын, ячейкалардын бириктирүүнү үйрөнөбүз. Башкача айтканда, мисалы, биз жана айтып кеткендей сайттарды карай турган болсок, мынакей, бир нече мамычалар же болбосо бир нече сапчалар бириктирилген болот. Мынакей ушул сыяктуу таблицаны кантип түзүш керек? Же болбосо мынакей 3 сапчадан турат жана 2 мамычадан турат. Бирок үстүндө жана эң үстүңкү сапчада жана эң астыңкы сапчада бул мамычалар бириктирилген. Ушуну кантип түзөбүз? Ал үчүн TD же болбосо мамыча тегинин, мынакей могу жердеги TD тегинин атрибуту бар экен. Бул gosplan жана мына бул жактан карап көрсөңүздөр болот. Callspan жана rowspan. Callspan деген бул мамычаларды бириктирет, rowspan деген бул сапчаларды бириктирет экен. Мынакей callspan жана rowspan. Calls деген column деген сөздөн, колонка деген сөздөн мамыча, а rows деген бул сапча деген түшүндүрөт англисчеден которгондо. Демек, ушуларды бириктиргенди азыр карап көрөлү. Анда эмесе кайрадан өзүбүздүн документибизге барабыз. Бул таблицаны биз өзүнчө кылалы, ошондуктан бул таблицаны эле көчүрүп астына коелу. Ctrl+C. Негизи ушу көчүрүп коюу менен иштесеңиздер, көп убактыңыздарды үнөмдөйсүздөр. Мынакей table, так, бул жерден бүткөн. Биз бул таблицадагы тиги таблицадан астында бир аз бош орундан кийин жайгаш үчүн биз дагы эле жанагы BR дегендерди көчүрүп келели дагы. Бул таблицанын бүткөн жерине коюп коебуз. Мынакей. Эми биздики 3 сапча болуп аткандыктан биз дагы бир сапча кошушубуз керек. Ал үчүн мынакей бул жерден дагы эле бир TR'ди көчүрөбүз. Мынакей TR'ди могу жерге чейин көчүрүп алабыз дагы. Ctrl+C басып туруп да кайра астына коюп Ctrl+V дегенди бассак, мынакей. Демек, бул 3-чү сапча болуп калат. 3-чү сапча, 3-чү сапча, 3-чү сапча. Сактап туруп да жыйынтыгын көрөлү биринчи. Кандай болду? Мынакей, биздики 3 сапчадан турган жана 3 мамычадан турган таблица түзүлдү. Эми ушул таблицада биз мамычаларды жана сапчаларды бириктиребиз. Биз азырынча могу 3 мамычаны бириктиришибиз керек экен. Башкача айтканда, 3 мамычаны бир эле мамыча кылып түзүшүбүз керек. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Ал үчүн биз могу ичиндеги жазууларды алып салалы. Delete. Анткени булар кайра кошумча мамычаларды түзө берет. Ошондуктан азыр алып салабыз. Мынакей, демек, биз TD'га киргизебиз. 3 сапчаны бириктириш үчүн биз тескерисинче 3 мамычаны бириктирип атабыз. 3 мамычаны мынакей бул жерден биз 3 мамычаны бириктирип, биринчи, экинчи, үчүнчү мамычаны бириктирип атабыз. Демек, жана биринчи сапчадан. Демек, биз биринчи сапчага, мынакей, мына биринчи сапчага биринчи мамычадан баштап жазабыз. Calls, span, барабар. Демек, 3 мамычаны бириктирип аткандыктан биз 3 мамычаны бириктирип аткандыктан мынакей могу жерден көрүп атабыз. 3 мамычаны бириктирип аткандыктан биз анда 3 деп жазабыз мынакей. Бул жерге сандын ордуна 3. Сактайлы дагы. Эми карап көрөлү. Жыйынтыгын карайбыз, жаңыртабыз. Жаңыртып турган болсок, мынакей биздики 3 мамычабыз бирикти. Бирок эч нерсе жазбай койдук элек. Бул мамычабыздын өлчөмү абдан кичинекей болуп калды. Ошондуктан биз азыр бул жака дагы бир нерсе жазып коелу. Эми жазып койсок болот мынакей. Мисалы, биригүү деп коелу, мейли. Сактайбыз. Сохранить. Эми көрөбүз. Жаңыртабыз. Мынакей, биригүү. Биз демек 3 мамычаны бул жактан бириктирдик. Бирок кошумча бул жака жанагы мамычалар кошулуп кетти. Эмне үчүн? Анткени биз мынакей бул жерде бириктиргенде
бириктирүү эмес, чоюу болуп эсептелинет да. Башкача айтканда биз биринчи мамычаны ушунчага чейин чойдук. Мына 3 мамычанын теңинде. А калган мамычалар болсо кийинки жака өзүнчө кошулуп кетти. Аны кийин жок кылып салсак деле болот. Ал коркунучсуз. Демек мынакей биринчи мамычаны 3 мамычага чойдук. Эми үчүнчү мамычаны дагы биз ошондой кылып чоюшубуз керек. Ал үчүн үчүнчү сапчадагы 3 мамычаны дагы ошондой кылып чоюшубуз керек. Ал үчүн кайрадан келебиз дагы үчүнчү сапчага кайрылабыз. Мына бул биринчи сапчабыз болгон, бул экинчи сапчабыз, мына үчүнчү сапчабыз. Демек үчүнчү сапчабыздагы биринчи колонкадан баштап биз кайра дагы мынакей call span дегенди алабыз. Ctrl-C, Ctrl-V. Мынакей. Сактайбыз. Эми көрөлү. Мына экинчи, үчүнчүдөгүнү удалить этпей туруп, өчүрбөй туруп азыр көрсөтөйүн мен сиздерге кандай болуп калат. Мына жаңыртабыз. Мынакей эмне үчүн өчүрүп салалы деп атканым, мынакей бул жака өзүнчө чыгып калды жанагындай болуп. Мына биринчи жана үчүнчү сапчабыздагы мамычалар биздики узарды. Эми биз экинчи сапчадан бул 2 мамычаны узартышыбыз керек. Ушул мамычалар менен бирдиктердей кылып. Демек, экинчи сапчада киребиз дагы, экинчи сапчанын дагы экинчи мамычасынан баштайбыз. Бирок биз экинчи мамычаны узартыш үчүн мынакей азыр карап көрөлү. Экинчи мамычаны узартыш үчүн биринчиден булагы ашыкча мамычаларды алып салалы. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн мынакей бул жерге эле биринчи мамычага келебиз, биринчи сапчага келебиз биринчи. Анан мынакей бул 2 мамычабыз ашыкча. Бөлүп алып туруп эле delete клавишасын басып, муну жоготуп салабыз. Жана үчүнчүсүнө келебиз дагы, бул экөөсү дагы ашыкча. Delete клавишасын басабыз да жоготобуз. Эми сактап туруп да жыйынтыгын көрөлү. Мынакей жыйынтыгын көрсөк, биздики жок болду. Эми экинчи мамычаны дагы биз экинчи мамычадан баштап бул 2 мамычаны бириктиришибиз керек, узартышыбыз керек. Ал үчүн кайрадан киребиз. Мынакей бул жерге киребиз дагы экинчи мамычаны табабыз. Мынакей экинчи мамычабыз жана call span дейбиз дагы. Ctrl-C, Ctrl-V. Бул жерде биз 2 деп коебуз. Экинчи мамычадан баштайбыз дагы 2 мамычага чейин узартабыз. Бул жерде азыр биздики биринчи жана үчүнчү сапчабыз ушул 2 мамычанын теңинде кыскарып калат, тескерисинче болуп. Азыр көрөбүз. Мынакей сактайбыз дагы. Жыйынтыгын көрө турган болсок, мынакей биздин биринчи жана үчүнчү мамычабыз экинчи мамычанын теңинде кыскарып калды. Эмне үчүн? Анткени бизге могу үчүнчү мамычабыз тоскоолдук болот. Ошондуктан биз экинчи сапчадагы үчүнчү мамычаны дагы жоготушубуз керек. Ал үчүн кайрадан киребиз. Мынакей экинчи сапчадагы биздин үчүнчү мамычабыз. Ушуну бөлүп алабыз дагы. Delete клавишасын басып жоготобуз. Эми сактайлы дагы көрөлү. Жыйынтыгын жаңыртабыз. Мына биз башында айткан, башкача айтканда башында берген маселебизди аягына чейин максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Анткени мынакей башында биздики ушундай болгон таблицаны түзүшүбүз керек болду. Азыркы биздин таблицабыз дагы мына дал ушуга окшош. Биринчи header коюучу сапчабыз, footer коюучу сапчабыз, content коюучу мамыча жана навигация туруучу мамыча. Бул жерден мисалы навигациянын мамычасын биз кыскартып да койсок болот. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн жанагындай эле вдох деген же болбосо туурасын тууралоочу мынакей могу жактагы double width. Ушу double тегине колдонулган бул атрибутту биз td, trге дагы колдонсок болот экен. Анда демек кайра киребиз дагы. Биз мынакей экинчи сапчадагы биринчи мамыча td барабар дейбиз дагы vdth барабар. Мисалы процент менен коелу, 30% деп коелу, 30%. Кандай болуп калат азыр көрөбүз. Сактайбыз. Эми жыйынтыгын карап көрөлү. Enter. Мына 30% десек биздики кыскарды.
Же болбосо ушундай жол менен эле чоңойтуп же кыскартып алсак дагы болот. Мынакей кыскасы жалпысынан таблицаларды түзүү, таблицаларды менен иштөө үчүн бул жактагы ар кандай атрибуттарын коюп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр практика керек. Мынакей бул жактагы атрибуттарын карап, өзүңүздөр каалагандай атрибуттарын коюп, текшерип, эксперимент жасап көрүңүз. Ушуну менен таблицаларга арналган видео сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактардан жолугушканча сак саламатта болуңуз.